Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар? Кутмандуу күнүңөр менен. Биздин бүгүнкү темабыз жапы стартка туруунун техникасы. Жапы старт бул кыска аралыкка коюлуучу старт. Кыска аралыкка чуркоодо 4 фаза бар. Стартка туруу, старттан чыгуу, дистанция боюнча чуркоо, фиништен өтүү. Ушул аралыктарды сактайт экенбиз. Кана балдар, мына ушул сүрөттөгүдөй аралыктарды сактап жүгүрүүнү эске алабыз. Стартка турганда баш төмөн караган абалда туруу керек. Алдын карап туруу катачылык болуп эсептелет. Жана бутту аркага алыс таштап туруу да туура эмес. Көрдүңөрбү балдар? Жапы старт бул кыска аралыкка коюлат. Кыска аралыкка төмөндөгү аралыктар кирет. Стартка турууну бир канча жолу кайталашыбыз керек. Силер көрүп турган бул сүрөт стартта турганда алдын карап турган абал. Бул туура эмес болуп эсептелет, балдар. Эң туурасы сүрөттөгүдөй. Ушундай абалды карап туруш керек. Тапшырма. Жапы стартка туруунун техникасынын эрежесин айтуу, стартка туруудагы абалды көрсөтүү. Балдар, ушул тапшырманы жазып, өзүңөрдүн стартка туруу абалыңарды видео аркылуу көрсөткүлө.